Статьям 124 статья адам сатуу. Казакстанга кыз алып барып сатты деген статья менен кармалып отурам. 3 жыл болду уже. 2016-дан бери отурам. Биз 11-мартта кармалгам Кордайдан. Кармалганда 4 киши жабылганбыз. 4 кишибиздин экөө эшикте жүрөт. Мурун кийин соттолуп көрбөгөндүктөн саткан киши мен эмесмин, сатып алган киши мен эмесмин. Ортодо сводничество деп, сводничествого закон жок деп куурдун балдары алдап кол койдуруп алышкан. Мен өзүм Казакстанда жашачумун, уже 4 жылдан ашып калган. Ошол жакта иштечүмүн. Ошол жакта кыз иштеткен тааныш эжем бар болчу. Биякта көчөдө туруп иштеген кыздар бар болчу. Жибек жолу Шопокубада Нил аттуу кафе бар. Аякта жалаң сойку кыздар жана иностранецтер отурат. Ошонун хозяйыны менен сүйлөшөм мен. Ошо иштеген кыздарыңыз Алматыдан иштебейби? Ар бир кызга акча чыгарып берет ал аял дейм. Мен ошол иштеткен кыз менен иштеген кыздарды тааныштыргам да. Анан бирөө сотрудниктер менен иштеген кыз экен. Анан мен алып кеткен 2 кыздын бирөөсү келип показания берди встречный. Биз каяка кетип атканыбызды, эмне кылып аткан, эмне ишке кетип атканыбызды билип эле кеткенбиз деди. Ал кызды Казакстандан алдырып, коркутуп, сен Богачиева мени сатты деп айтасың деп коркутушуптур. Аны биз тараптагы туугандарыбыз билип калып, кызды черный ходдон алып барып, черный ходдон алып келип, кайтарып жүрүп, бир кызынан показания алышты. Эмнеге баратканыбызды, кайсы жумушка баратканыбызды билгенбиз деп. Экинчи кыздын үйүнөн бери сотрудниктер кайтарып, туугандарыбызды вообще жолотпой коюшту. Экинчи кызыбыз встречка берген жок, 580 миң сурап туруп алды. 580 миң менен энатам ажырашкан. Энем посудомоечница болуп иштейт. 580 миң эмес, 580 сом бере алган жокпуз. Шарик. Мен азыр дагы бир подельнигим бар, 47-де отурат. Свердловский районунун опери. Аны мен в жизни көргөн эмесмин. Ал экөөбүздү өкүңөр кылгансыңар ушул ишти деп, экөөбүздү подельник кылып, ага 11 жыл берип, мага 8 жыл берип жаап койду. Кызым Централда төрөлдү, СИЗО 1де. Ошол жактан 7 ай болгонунда бияка келдик. Городдон без изменения калып. Мамам келип турчу. Мамам жакында эле өтүп кетти. Марттын 1-inde. Калган тууганым деле келбейт. Мен таянат турчу деле адамдарым жок. Сыртта дагы бир балам бар. Азыр тиги туугандыкында, бул туугандыкында жашап жүрөт. Мен барып зонага сен барганда биз чыгарып кетебиз деп кетиришкен подельниктерим. Мен мурун кийин соттолуп көрбөсөм, кагаздарына бүт кол коюп бере бериптир. Мен сен боюңда бар, сага жеңилдик болот, төрөсөң камабайт десе, кол коюп бере бериптир. Мен күйөөм ажырашып кеткенбиз. Бияка түшкөндөн кийин эч кимге керегиң жок экенди, энеңден башка. Мен энемден башка эч ким келчү эмес. Энем да жакында өтүп кетти. Эч ким деле келбейт мага. Атамдын өзүнүн семьясы бар. Жашоо шартын түзүп берген балдарга. Бирок баары үйгө окшобойт, бирок жашоо шартыбыз жакшы түзүлгөн. Өзүбүз тамак жасайбыз. Өзүбүздүн комнаталарыбызды өзүбүз жыйнайбыз. Стиралкабыз бар. Балам менен сүйлөшпөйм деле. Анын дагы психикасын бузгум келбейт. Мамаң түрмөдө деп баары айтып коюшкан экен. Бияка бир жолу келгенде өзү деле айтты, мамай сизди качан кое беришет деп. Чыккандан кийинки жашоом балдарым менен чогуу болсом деле азыр ошол эле оюмда.
мындай мындай план деле койбой элемин азыр. Ушу бала кызым менен баламды чоңойтсом деген эле ой. Экөө эки жакта. Конечно, өкүнөм, жашоом баары башкача болуп калды. Өкүнгөндө убакыттарды калып келе албайт экенбиз да. 2 жыл астатагым бар. 21-жылы январдын 3-үндө звоногум. 16-жылдын амнистиясын колдонуп беришкен. Централда отурган ДНЗ-2 шикает этилип 4 жыл 1 айым алынган. Алынып отурганыма 3 жыл болду. 21-жылы звоногум.